Сіз Тройспекті. Мен атым Сұлтан Мұрат. Бұл балық сүйшілердің активистімін мен. Ұқсаңыз керек. Кімдер? Сұлтан Мұрат атым. Активист біз. Көлдің тазалығы ошо жөнінде, емел жөнінде тазалық, тор, бұл ошоның менен күрөшүпкөн мына ошо 3 жыл болду уже күрөшүп атканыбызгачы. 3 жылдан бери тазалап атабыз торлорду, көлдүн жээгиндеги баклажка, мусор, суусар ошол менен күрөшүп. Бизде бир 100 киши бар. Биздин эмебизде баягы уюмда 100 киши бар. Дайыма чыгабыз, лодкабыз дагы бар. Анан силерге көмөктөшүп, жардам болуп, эме силерге да жакшы болсун деп аткан эмебиз бар өзүбүздүн максатыбызда. Элге да жакшы болсун. Анан могу балыктын проблемасы болуп атат аябай чоң. Балыктын проблемасы мына мен качабы лодкам азыр үйдө турат. Мен лодкамен чыкпасам да мындай терезеден обход кылып турам көлдүчү. Терезе мындай машинем бар. Өзүм кумтөрдө иштейм, өзүм. Кумтөрдө эмне иштейсиз? Экскаваторчу болуп иштейм. Балдарды деген лодка менен обеспечивать етип, өзүм личный акчам алып бердим лодканы. Машинем сатып, лодка алып бердим балдарга. Чтоб баягы көргөнгө жалдырап, издебейли ар кайсы жерден лодканы. Анан ошентип анан эмнеге алдыгат? Иә. Лодканы именно ошо торлор менен күрөшүп, торлор тазалаганга алдык. Торлорду. Жакшы катуу кыйын моторго жеткен жокпуз. Иә. Кайсы тазалап атасың? Бүт любой регионду, Покровканы тазалап аттык былтыр, Түптү, Караколду, любой кайсы жакка балдар чакырса ошо жака барабыз. Любой көлдүн тегерен, любой темеге чейин барабыз. Тосор жака чейин. Өзүңүз кайсы эме айылда турасыз? Өзүм шаарда турам биякта. Караколдо. Анан мына ушинтип биздин балдарда көп суроо берип атат. Мына экотехник инспекция, бул кимдердики мараттардыкы бияктарчы, обществолор. Мына бир айда бир рейдке чыгып коюп, бир айда телевидениеге тартып коюп, интернетке чыгарып коюп, это как мындай эме болуп калат да, для показуха сыяктуучу баягы. Иштеп атабыз мына деп. А калган күндөрү акча чыкпайт. Бир айда бир чыгып коюп, ушуну тазалашпайбы? Биздин алыбыз келбейт жалгыз. Эмне чыгышпайт деген суроолорду коюп атышат балдар. Ана мен көчө күнү барып келдим. Түпкөч калган жака могу 39гачы. 39га көчө күнү барып, 39 башынан аягына чейин машина менен кыдырдым бир бала менен. Кенен кесир огородуна жүрүп атышат балдар. Мына 4-5 лодканы көрдүк. Экиден отуруп, үйүндө жүргөсө эле огородуна жүрүп тор тартып жүрүшөт. Үстү көлдүн үстү жөөлө моне сетка. Жайнайт. Анан кийин эме менен күрөшүп атабыз дейт баягы. Икра азыр икра мет болуп атат дейт. Бир айтат, биз икрасын алып атабыз. Көйтүп багып анан икрасын жөрөбүз дейт. Зачем аны убара болуп икрасын сыгып алып ал балыктын? Просто эле ошо торлорду жоготсо, балык өзү естественный путем тазалап икра эмен таштапчы икраны. Өзү эле көймөк. Аны сыгып алып, аны искусственный баягы багып чоңойтпойчу икраны. Анан академияда сат берет да. Анан ошо биздин көйгөй ошо болот да. Тор менен кандай иштешебиз, ошо сиз менен сүйлөшүп бир кезигип кетсем дедим эле баягы. Мындай кичине керек да байке. Биринчиден эми биздин Скөл областы билесиз, биосфералык аймакка. Билесиз да? Ошо биосфералык аймакка Скөл коргоо бар, заповедник. Общество бар. Баягы ведомственный охрана деген бар, билесиз да. Ошонун жана 39-чу башка участоктор бар, ошонун баары көлдүн жээги барып кайтарыш керек да. Мамлекеттик элдин баары эле ойлойт окшойт. Экотехник инспекция десе эле сразу эле ошо экотехник инспекция тиги кайтарат депчи. Биз кайтаруучу орган эмеспиз да байке. Биз көзөмөлдөөчү органбыз. Кайтаруучу органдар жана мен айтып кеткем, КОСтун ошо КОСЛКнын кайтаруучу органдар бар. Постоянный рейдте ошо ким ошо рыбный департамент деген бар. Вот ведомственный контролдор ошолор билет. Өзүнүн участогун кайтарыш керек, мисалы. Жанагы егерлер айдыга алып иштеп атпайбы? Вот ошо егерлер кайтарып, ошолордун баарын кийирбей. Ошо. Анан биздин функция болсо, бир жылда бир барып ошо
Эмени текшеришибиз керек. Эмне вот ошол билиш керек. Департаменттин рыбного хозяйствону текшеришибиз керек. Ошо Исыкульский коруктун эгерлерин текшеришибиз, коруктун өзүнүн кылып аткан жумушун карашыбыз керек. Андай жумуштар жүрүп атат да, бир жылдай аларды текшеребиз. Именно кайтаруучу орган ошолор да. Биз өзүбүз Ошого керек болсо бага. ошондой да. Анан биздин Ысыкөлгө башка областтан келип алып, же башка мамлекеттен келип алып, башка жарандар келип алып. Силерде мындай кармаган жок да, бул турсаң сен суроо бердиң, мен жооп берейин да. Бүт баары эле биздин өзүбүздүн жарандар кармайт. Браконьерликтерди ким кылат? Башка мамлекеттен келип эч ким кылбайт. Биздин эле Ысыкөл областынын жарандары. Турабы? ооба. Турабы? Түптүн территориясында ушу түптүктөр кармайт. Жетегүздүктөр кармайт. Мисалы, турабы? Анан сиз мындай элдин атынан деп атпайсызбы? Эл менен общество деп. Мына эл менен кандай кылып иштеш керек? Ошол элдерге түшүндүрмө иштерди жүргүзүш керек. Жүргүзөт азыр. Сиз мына лодканы алдым деп атасыз. Лодканы алдым, барып лодканы коюп койдум, тиги бердим, буга бердим, былтыртан бери кармап атагам деп атасыз. 3 жыл болду. 3 жылдан бери ошолордун баарын мисалы сиз өзүңүз чыга албай, мамлекеттик кызматкерлер менен, мисалы охрана кружества, рыбный хозяйство, же общество менен биргеликте. Ошентип атабыз силер. Ошолор менен биргеликте чыксаңар, же биз менен чыксаңар, ошонун баары мыйзам болот да. Жок, эми биз буга чейин кимдер менен чыгып аттык булар менен? Общество менен. Эми мына буюрса ушу жуманын аягында биздин өзүбүздүн пазакон өзү документ түзүлөт. Уже бүтүп атат документчи. Ошо эмне документ, каяктын документин айтып атасыз? Өзүбүзгө общество, частный баягы, бизгечи баягы ошондой бүтөт уже. Ошо Мараттардын обществосу? Жок, өзүчү, личный өзүбүздүкү, башка өз атыбыз менен өзүнчө болот. Народный контроль сыяктуу эле баягы. Мындай да. Анан могу жана айтып атканыңыз. Бул айтып атпайбы? Любой жарандын мамлекет эме мыйзам чегинде тиги браконьерликке күрөшүүгө укугу бар да. Любой жаран укугу бар. Укукту силер кандай жүргүзөсүңөр? Силер ошо буйрут мына камераны көтөрүп жүрөбүз. Ошону тартып алып, мисалы. Андай көп бизде. Ошону тартып алып, мына моундай болуп атат. Биз бүт ошондой факт менен, факты, моундай факт нарушениялар бар экен деп, анан силер мамлекеттик органга кайрылсаңар болот. Мисалы бизге кайрылсаңар болот. Прокуратурага кайрылсаңар болот. Ошо департамент рыбного хозяйства кайрылсаңар болот. Балбака мен киргем. Уксаар. Эме кайрылсаңар жергиликтүү бийлик губернаторга кирсеңер болот. Балак Төлөбөч менен көп пландар бар эле. Ал кыйын иштеп аткан. Кетип калды да жалко болуп калды. Биз презентация кылып, биргеликте план түзүп, жумуштарды жазып атканбыз да. Азыр эми өкүлчүлүктүн жетекчиси алмашты. Алмашып ал кишилер менен да эми ал түзүлгөн кагаз калып калбайт да. Ошол боюнча акырындан жумуштар жүрүп атат. Улантылып берет. Жүрүп атат. Анан жаңа лодкаңыздын баарын мыйзамдаштырыш керек. Мыйзам ошо мен жүргөйм биякта азыр. Ошонун баарын мыйзамдаштырып, жана технический состояниясын көрүп, аны регистрация кылдыртып мыйзам чегинде. Номер бортовой номерлерин алып, баарын алынат. ошонун негизинде анан көлгө чыгып технический безопасность деген болот. Адамдын коопсуздугу деген болот. Ал жерде сиз мисалы өзүңүзгө алып, өзүңүзгө оформление болот. Анын баары билебиз. Ошо оформление техника безопасность менен. Лодканы сиз эми буга берип койдум, бул чыгып иштеп атат деп атпайсызбы? Жок, андай бербеле. Мен өзүм присутствие менен, баары өзүм присутствие менен. Өзүңүз аны айдашыңыз керек. Ооба, өзүм присутствие менен. Өзүңүз айдап, бирөөгө берип койсоңуз, жок, ал болбойт ал. Ал болбойт ал, передача роль, машина сыяктуу. Сиз айтып атпайсызбы? Азыр мына 3 жылдан бери иштеп атат, алып койдум эле, тиги айдап жүрөт, булай. Жок, аны айдап жүрөт деп айткан жок сизге. Алып койдум, ортого алып койдум дедим. Ошо ортого алып койгон каякты байка только өзүңүз колдонушуңуз. Ооба, туура. Ал биз билебиз эми. Анан жанакы могу рыбоводдор баягы түптө, пристанда. Мына сиз айтканба, алар мындай болот. Аларга кимдин кишилери турат? Бияктагы обществонун же силердикиби? Ким койот ошо рыбоводдор? Турсаңыз, жана департамент рыбного хозяйства деп. Алар чарбада хозяйство. Ошолор төлөндөрбү? Билбейм ким. Ошолор центральный аппараты менен
биргеликте жылда ошо могу микрометр болуп аткан нерсе болгон учурда уруксат берилет. Уруксат берип, ошо уруксат кагазынын негизинде контрольный эме отлов кылышат да буларчы. Отлов кылып атышат азыр. Ошо балыктарды кармап, ошо балыктын икрасын алып, сыгып, анын баарын оплодотворять этип, ошондон Значит, алар малёкторду чыгарып, алар силерге тиешеси жок турбайбы, работалар. Ошону билем. Тиешеси жок турбайбы. Кайтарган организациялардын баарын мен сизге санап бердим го. Биосфера аймактын дирекциясы бар өзүнүн. Ошолордун баары оперативно мондай көлдүн тегерет, алар кайтарат. Заповедник бар, Сарчат менен Искөл заповедниги бар. Департамент рыбное хозяйство бар. Айтпадымбы, жана уруксат алып, икрасын сыгып, анан кайта малек өстүрүп коюп аткан ошол организация. Биздики государственный контроль. Любой мындай не обязательно күндө чыкпай турбайсыздар. Биздики мисалы мындай да, менде экологтордон бөлүнгөн 5 экологум бар да. Бизде мисалы план түзүлөт да. Биздики жекеле кечкеле көлдү карамай, караганга биздин шартыбыздагы келбейт, кечкеле көлдүн үстүндө жүрө албайбыз да. Анткени башка жумуштарыбыз бар да. Негизи 1-2 бала постоянно коюлбайбы, ошондой көлгө. Жок, мындай райондон бекем бар. Мисалы үчүн Россияныкында салыштырганда сууда эле жүрүшөт го, катер менен Россияныкында. Биздики мына экология тармагы болот го. Экология тармак көп бөлүнөт да. Мисалы сиз айтып аткан ошо балык ресурстары, жаныбарлар дүйнөсү, растительный мир, токой чарбасы, алар бар. Андан тышкары выброс атмосфера, воздух, жер маселеси, экология толугу менен камтылган да. Көп тармактын бир эле тармагы болуп койбойт экен. Анан 5 инспектор каян үлгүрт? Мисалы, бизде пландалган жумуштар бар. Айыл өкмөт текшериш керек, мисалы. Внеплановый арс бирөө жазып келет. Бир арс менен бир күн барып калышат го. Мына сууда жүргөндө мисалы үчүн мына барып калып, уктусаңыз, биз мисалы эмени мерчемдейбиз да. Пландайбыз. Көлгө чыккан учурда да мерчемдейбиз. Биргеликте чогуу чыгабыз, мисалы өкүлчүлүк менен биргеликте чогуу чыгабыз. Мындай Департаменттин балдары менен чогуу чыгабыз. такай чыкпайбы, каалаган октабы. Bir ay ötüp koydu, 1 ay ötüp, 2 ay ötüp. Мерчемдейбиз. Мерчемдеп планга ылайыктап анан жумуш алып барабыз. Күндө эле мен аяка балдарымды коюп, аяка койбосоңуз, жок кой турсаңыз. Аяка койбосоңуз ал балдар эмне иш кылат башка? Башка эмне иш кылат бияктан? Жантан берип түшүндүрүп айтып берип берем. Күндө кайтарчу аякта охранниктер бар деп берем. Көрдүңүзбү? Ооба, тилерин балдар. Алар прямой айлык алып, ошол жерде кайтарып жүргөн. Биз көзөмөлдөчү органбыз. Биз мерчемдеп пландан чыгарып, пландан чыгарып, мерчемдесем түшүнбөй атасыз. Мерчем деген бул план деген. Ошо пландын негизинде иш алып барабыз, пландан тышкары иш алып барабыз. Түшүндүңүзбү? Бул эме кимге кирет? Күндө мен байлап аякка кое албайм. Түшүндүм аны. Бул эме кимге кирет? Бул жайында келгенде бар сезон убагында жеке пляж кылып алышпай баары, аркан тосупчу. Пляждын баары, парка пляждын баары айыл өкмөткө кайрат. Аркан тозолошпай, баягы платный кылып машинаны аяка кой, бияка кой, тияка баспай, бияка баспа. Ошо мусорный ящиктер жок, жөнүндө частный эле баягы акча жасалышат да, отуруп алыпчы. Анан баягы ошончо элдер барып алып деп күшүрдүн арасында жүрөт баары, туалетке барганда. Бүт. Бул бүт жергиликтүү бийликтин эмеси, маселеси. Туалетке барып бүт, анан акча алып да, ошону пляждын баарын арендага бериш керек. Ошону кимге ошону кайрылыш керек, мисалы. Ошону кимге алабыз? Айтып атпаймынбы? Жергиликтүү бийликке кайрыласыз. Эгер ошол жакта мыйзам бузуулар болсо, ошондо аны сиз тартып алып анан кайдасаңыз болот. Азыр эми Фейсбукка чыгарып берсеңиз, Фейсбуктун баарын реакция кылат. Ошолор менен иштеш керек болот. Ал боюнча жумуштар баягы сиз айтып аткан жанагы киши менен сүйлөшкөнбүз да, мерчемде биз көп маселени түзгөнбүз. Ал боюнча да жумуштар жүрөт. Жүрөт ал боюнча. Ошон эметип, ошолор менен иштешип, анан кийин ошонун баарын просто сиз жаман көрбөңүз ба, камера тартып кирип келди, анан мындай болуп атат депчи. Ошону бизге билип алганыңыз жакшы болот да. Тартыш мурун любой нерсенин эмеси болот да, жолу болот.
биринчи айтышыңыз керек. Мен да макул кылышыңыз керек да. Мына моңдой мен атым моңдой деп тиги атын айтып отпой болот. Сен эмнеге төмөндөмөн тартып отурсуң десем, атын айтып отпой. Мен Рыскелдимин деди го. Мен Рыскелдилер көп да. Таза кыргыз. Таза эми же болсо айтыш керек да. Мен таза кыргызмын, моңдой коомдо иштейм. Моңдой мен силерге ушундай камера тартып элге чагылдырайын дедим эле. Просто жардам берип атам. Чагылдырайын дедим эле. Мен аны түшүндүм. Чагылдырайын дедим эле. Камера менен чогуу ушундай эме кылып койсо. Негизи качель бар да, э? Бизде катер бар, бирок бузук. Ошо бузук деп баягы ушуну сурайын деп аткам. Өткөндө биздин балдардан бирөөдөн сурап тур, сенин балдардан бирөөдөн. Анан ушу көлдү карабайсыңарбы, ушундай тоор моңдой. Жок, моңдой каша болуп атат десечи, койдурса, тоорду көлдү карабайсыңарбы, көл моңдой болуп атат тураса, алар деле толук маалымат билбейт силер кандай иштейсиңер. Деп айтсам, мынтип жооп бериптир. Биздин мотор деген иштебей калган, моторчу. Мотор иштебей калган, биздин көлгө биздин башыбызды оорутпайбыз деп коюптур. Мен ал ким айткан билбейм. Көлгө башыбызды оорутпайбыз. Көлгө башыбыз биздики кантип эле оорубасын. Ошентип жооп берип коюптур. Жок, эми ал эми ким жооп берген? Анан ошо мен сурайын деп, ошо бир мотор килеген организация, килеген экочек инспекция көлдүк болуп атса, ошо бир фондунда, эме бюджетинде бир ошо моторду жасап койгон акчасы жокпу депчи, ошону сурайын деп. Моторго ал баягы эскирип калган да. Эскирип калган. Аны оңдоп түздөп, ремонтуна кылып да оңдоп көрдүк да. Жаңы алып берип койгула. Жок, жаңы алып берилди. Ошону мен айтып келиптирмин. Турсаңыз, ошол маселе менен мен баягы сиз айткан бул өкүлчүлүккө кайрылгам. Кайрылып кат жазып койгом. Могу 2020-жылдын бюджетине киргиздеди, жаңы алып берем. Бирок ага жери биз ошол бир организация менен келишим түзүп койгонбуз. Мен ал организациянын аты чыкпаш керек, айтпаш керек да. Камера өчкөнүн айтып берем сизге. Ошол менен чыгып иш кылып атат балдар. Мерсемдеп, пландап, алар мисалы бизге мамлекетте азыр кыйынчылык болуп, жана госбюджетте тыйын жок болуп, бир топ нерселер кыскартып калбадыбы? Ошол бизге да тийип атат да. Ошол эмесичи. Мисалы командировочный маселеси, жанагы бензинге кетчү маселелер, ошол маселелердин баары каралыш керек да. Алар каралган, бирок былтыр салыштырмалуу быйыл ошол кичине кыскартып турганына байланыштуу биз башкача жумуш алып барабыз. Түшүндүңүзбү? Чалып атат. Угутам мен. Ошо сурайын деп атпаймынбы? Ошол боюнча биз бир организация менен келишим түзүлгөн. Мен эмес, через өкүлчүлүк аркылуу түзүлдү. Ошол боюнча биргеликте жумуш алып барабыз. Күндө мен чыкканга жагандай бирок биз ошолордун мерчемделген убагында планды алар өзүлөрү айтат, мына могу күндөргө биз бош болуп атабыз. Ошол күндөрү чыгабыз дейт, анан ошол күндөрү акырын чыгабыз. Мен эми даталарын айта албайм. Датасын айткан күнү айтсаң эле тияктын баары билип, тигиниз баары тияка качып куя. Ошо процедурасыз магыранда 5 жыл эмне? 3 жылдан бери иштеп чыксаңыз. Ошондой беле.